Канчалаган алымдар бар, илимине амал кылбаган. Ана булар кантип Алладан коркот деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул жөнүндө Алла Таала дагы бир Анкабут деген сүрөнүн 43-аятында мындай дейт. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Sadaqallohul azim. Бул Куранда ар кандай дастандарды, мисалдарды силерге, инсандарга айтып жатабыз дейт Алла Таала. Кур'ан-ы Каримди карасаңыз, көптөгөн дастандар, кыссалар, көптөгөн бир нерсени башка бир нерсеге окшоштуруп, ушундай мисалдар менен инсандарга Алла Таала кайрылып жатат. Мисалы Алла Таала ширкти ушул жанагы чаяндын үйүнө окшоштуруп жатат. Чаяндын үйү өтө жумшак, өтө эч бир нерсени кармай албаган, ушунчалык бош болгондой, мушрик болуп, бутка сыйынган, Аллага сыйынбаган инсандар дагы ушундай нерсеге кол берип аткан болот дейт. Ошентип мисалы ушуга окшош мисалдарды көп жерде айтып өткөн. Эми ушул нерсени сизбизге Алла Таала сабак алгыла, бул нерседен үлгү алгыла, ибрат алгыла деп ушул нерселерди сизбизге Кур'ан-ы Каримде ушундай өткөн дастандарды, мисалдарды сизбизге айтып жатат. Бирок дагы суроо пайда болот да. Ким ушул Алла Таала жиберген мисалды, дастандарды, кыссаларды ким түшүнөт? Ким ошол нерседен ибрат алат? Деп суроо койсоңуз, Алла Таала ушул аяттын аягында эмне дейт? Ва ма яқилуха иллал алимун дейт. Мен силерге мисал кылып жөнөткөн нерсени дейт, силер түшүнбөйсүңөр жөнөкөй инсандар дейт. Анан үлгү ала албайсыңар дейт. Кур'ан окуйсуң дейт. Бирок ибрат ала албайсың, үлгү ала албайсың дейт. Кандай инсан үлгү алат? Кандай инсан бул Кур'андагы айтылган дастандардан ибрат алат? Сабак алат десе, Алла Таала эмне дейт? Иллал алимун. Бул жерден чектеп жатат. Чектеп коюп атат. Бир гана алым инсандар гана ибрат алат дейт. Болду, бүттү. Алымы жоктор да алса болот десе, жок дейт. Илла деген чектөө. Бүткүл инсандар, бүткүл жамаат келди. Бир гана жамааттын ичине Зайд келбе десе, бир Зайдты түшүнөбүз. Зайд келбептир, калган бүткүл ушул айланадагы жамаат келиптир, бир гана Зайд келбептир деп түшүнгөндөй, бир гана алым инсан гана Кур'андагы айтылган мисалдардан, дастандардан үлгү алат, сабак алат дейт.